Mezgilдин камчысы болуп чабылган өткөндү сыйлабаган аракеттерде бүгүн Хакасияда дың бойдон турган белгилердей миңдеген ата-бабалардын тарыхы катылган жайлар биздин кыргыз жергесинде таланып тонолгондугу маалым. Жер иштетүү шылтоосу менен бүгүнкү Кыргызстандын эле түндүк түштүгүндөгү шаар чалдыбарлардын сүрүлүп, талкаланып жок болгондугуна замандаштарыбыздын өздөрү күбө болгондугун танбас. Тарыхты, тарыхый баалуулуктарды сыйлабаганыбыздан жер үстүндө жаткан адамдын башына мындан бир аз эле илгери журналисттик материал топтоо саякатында жүргөн учурубузда Нарын областындагы Кочкор районунан кездешкенибиз бар. Тереңдеги маалыматтарды биле жүрүү баардыгыбызга пайда гана алып келерин унутпоо менен ата-бабалардан калган таберик энчилерге ээ болуп калсак, эртеңки муундарга жакшы эстелик калтырарбыз. Төрүбүздү бошотуп, сырттан келгендерге сыпайычылык эмес, кошоматчылык, кул мүнөздү көргөзсөк, эртеңкиге эртегиден эч нерсе калбай, тарыхыбыздын эмес, колдо турганыбыздын тарпы чыгаар.